Борбордук аянттан Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган салтанат Нарын шаарынын Борбордук аянтында өзгөчө белгиленди. Майрамдык иш-чара аскердик жүрүш менен коштолуп, анда чек ара милиция жана өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери катышты. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы тарабынан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө күжүрмөн даярдыктар көрсөтүлдү. кызматы Карт тарыхка кайрылып, улуу элдин улуулугун, бийиктигин даңазалаган театрлаштырылган оюн зооктор коюлуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, манастын хан көтөрүлүшү, ата бабалардын ынтымагы даңазаланды. Көчмөн турмушта жашаган элдин көчү, ырым-жырымы, улууларга урмат сыйы, кичүүлөргө ызаат кылган бабалардын салты камтылды. Ошондой эле үркүн окуясы чагылдырылып, Кытайга качкан элдин азап тарткан апаттуу көрүнүштөрү, андан соң бүткүл союздук мамлекеттердин катарына кошулган учур, коммунисттик партиянын доору, өргө жылган өндүрүштөр, окуу жана эмгектеген ураандар менен уланды. Ошентип башынан эчендеген оош кыйш окуяларды өткөргөн кыргыз элинин эгемендүүлүккө ээ болгон доору даңкталды. Өлкө башчысынын атынан Теңир Толуктарды мамлекеттик кадр кызматынын түндүк аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Мыктыбек Өмүрзаков куттуктап, эгемен өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө карата кадрдык саясатты туура жүргүзүүгө өзгөчө басым жасалып жаткандыгына токтолду. Жаңы кадрдык саясат жөнүндө республиканын президентинин указы чыккан. Ошол указга ылайык бүгүнкү күндө жаңы кадрдык саясаттын стратегиясы иштелип бүтүп калды. Бул убакытта жаңы кадамдар, жаңы ыкмалар мамлекеттик муниципалдык кызматка кирүүдө, аны өтөөдө жаңы ыкмалар киргизилип атат. Башынан эчендеген оош кыйш тагдырларды өткөрүп, колуна эркиндик тийген өлкөнүн муун урпактарына татыктуу өткөрүп берүү үчүн ар бир жаран салым кошо билүүсү зарыл. Ал үчүн ынтымакты, биримдикти тутуу башкы маселе. Баарыбыз ынтымакта, биримдикте, бирибизге ишеним менен мындан ары дагы урпактарыбызга өткөрүп берүүгө биз милдеттүүбүз. Эгемендүүлүгүбүз кут болсун, элибиз дайыма ушундай бир эгемендүү, өнүккөн, өскөн мамлекетте жашасын. Көпчүлүк улуу теңсеген улуу байлык мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн көздүн карегиндей сактап, өнүгүүгө багытталган өлкөбүздүн өнүгүшүнө ар бир кыргызстандык өбөк бололу деген ойлор айтылды. Эгемендүүлүк жалпы биримдиктин, ынтымактын, тынчтыктын алкагында ар бир жашоочу гүлдөп, бакубатта, бактылуу жашасына мен тилектешмин. Көгөлөп байрагыбыз, көп болуп майрамыбыз, душмандар кире албаган, сайрандап жүрө албаган, эгемен мекен болуп, элибиз эсен болуп, кыргызым жай турмушта жашайлычы. Эркиндиктин байрагы бийик желбиреп, Кыргызстан деген көз карандысыз мамлекет тарыхта кылымдап жашай берсин деген ураандар айтылып, салтанаттуу иш-чара өнөр адамдарынын концерттик номерлери менен жыйынтыкталды. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары.